Аллах субхана таала таухидке бекем кылсын. Куран жоттоо анын алдында таухидти билүү бул өтө чоң неаматтардын Аллах тааланын өзүнүн пендесине берген өтө чоң жакшылык. Аллах таала жакшы нерсе менен сыйлаптыр, урматтаптыр. Эми ушуну пайдаланып, мурунку берилген жакшылыкты ордуна келтирип, Куранды кайталаңыз. Эми бул жалкоолук эле болбосо негизи убакыт албайт. Эми бир сыйра жаттап бүткөн адамда көп нерсе калган. Болгону убактысын бөлүп, күнүнө 1 саат болобу, 2 саат болобу аракет кыла берген болсо, 1 жылдын ичинде өзүнүн жаттаган нерселерин кайра кайтарып алышы ыктымал. Бул Куран деген өтө чоң неамат. Адам баласы ушуну жаттаган болсо, өзү үчүн, үй бүлөсү үчүн, бала чакасы үчүн, акырет үчүн өтө пайдалуу. Ошондуктан ошол бир тууганым айтарым, жалкоолукту таштаңыз, аракет кылыңыз. Мурунку жаттаган убактыңызды эстеңиз, кантип жаттагыңыз. Ал деле көп убакытты талап кылган, көп түйшүктү, курманчылыкты талап кылган, бирок ошонун баары унутулуп кеткен. Ошондой эле азыр деле кайталоо деле ошол нерсеге муктаж. Бул илимдеги түйшүк, илимдеги кыйналган нерсе бул тез эле унутулат. Бирок ошонун аркасында натыйжасында ошонун таттуу даамы калат. Адам баласы ошо илимде кыйналган болсо, бирок ошонун даамын кийин сезет. Көп нерсени үйрөнөт, көп жакшылыкка жетет. Анан ал эки дүйнөдө жакшылыкка жетет. Мына канчалаган бир дин жолдогу эмес, мындай эле жөнөкөй эле бир дүйнө илимин изилдеген адамдарды карап көрбөйлүбү? Алар күнү түндө керек болсо 30-40 жылдап бир нерсени талкуулайын же академик болоюн, бир же доктор болоюн же бир изилдөөгө жетейин деп күнү түнү убакыттарын өтүп, акырында жетсе жетет, жетпесе жок. Анан ошол Кудай таалаадан алыс болуп, бул дүйнөнүн бир убактылуу жашоосунда жакшы пайдалануу дүйнөдөн өтүп кетип атат. Алар ошолор ушунчалык түйүшкө карабастан жанталашып ушу дүйнө маселесин ушундай кылып атат. Анан эми биз мусулман болгондон кийин, акырет үчүн даярданып аткандан кийин мындай нерсени өтө бийик коюп, буга өтө даярданышыбыз керек, катуу көңүл бурушубуз керек. Албетте мунун баары бир убакытта келбейт. Ошол жок дегенде күнүнө мисалы канча кайталайлы, бир Курандын бир бетин кайталайлы же бир барак кайталайлы же жарым бетпи, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша атайын программа коюп алып, ошону кайталай берсин. Жанында уга турган Курандар жазып алып, телефонуна түшүрүп алып уга берсин. Угу дагы бул пайда берет. Мурунку жатталган нерселерди кайтарып келет. Ошентип бардык аракеттерин көрүп, Кудай таалага тобокел кылып, баштап мурунку жеткен жакшылыгын кайра кайтарып алсын. Аллах субхана таала ийгилик берсин бул бир тууганыбызга.